мектеп даяр эмес. Муну айыл өкмөт даяр. Биз баарын кылдык. Айыл өкмөт устасынын акчасын төлөмөк үчүнбү? Трибуналар айтпаңыз беле. Анан бирок кырбайсыз. Дагы эчтеке бүтүн. Ана мыйзам менен калган өзү жасайбыз деп, мына жерден бери 30 лампочканы бурай албайт. Курушчуларга берилчү акчаны мен берип койгом. Ага бул жак материал алып алыптыр деп атпайсызбы? Баарын жасап берип аткандан кийин анан бул жаңы аким келип токтотуп алып атпайбы? Эшиктерди алмаштыра турганга келгенден кийин тырышып калып атышпайбы мынакей. Мектептердин баарын эле кыдырып жүрөбүз. Окууга даярбыз депчи. Четинен даяр эместер сөкүлдүп. Сиздики кандай? Ал жердеги акимди биздин карышкыр айыл өкмөттөрүбүз тоготпой жатат. Мен лампочкаларына чейин алып берген. Баарын алып берген. Ремонттор бүткөн. Анан жаңы аким келгенден кийин бул өзүнүн шыпыргысы менен келди да. Эми биринчиден мен ойлоп атам мугалимдер күнөөлүү го депчи. Неге мугалим эмне тийишин сурайт? Эми алар ошол айыл өкмөттөргө эки кое берип, беш көчөгө чыгарып атып, ошол айыл өкмөттөр эми мектепке жардам бериси келип жатат. Мен жасап атканым жакпас, өзүңөр жасагыла да. Ысык Ата району боюнча 10го жакын мектеп жана бала бакчалардын оңдоп түзөө иштери дээрлик жарым жыл мурда башталган. Бирок бүгүн деле жаңы окуу жылына даяр эместей. Мен сиздерге бардыгын саптап тизмектеп жана дагы буга эмне себеп болуп жаткандыгын түшүндүрүп берем. Мында депутат жана айыл өкмөттүн ортосундагы талаш тартыштын негизи окуучуларга эмнеге таасирин тийиш керек деген суроо. Депутат Акбөгөн Таштанбеков жогорку кеңештин трибунасынан Ысык Ата айыл өкмөттөрү мектептерди оңдоп түзөөгө макул болбой жатышат деген таризде билдирүү жазган. Буга катар 10 мектеп, 10 бала бакчанын уста акысын төлөп берейин деген дагы кептери бар. 10 мектеп, 10 садикти быйыл мен өзүм эсебимен тиги рабочийлердин акчаларын төлөп берейин. Ошол кезде оңдоп түзөө айрым мектептерде башталып, бирок иш аягына чыкпай калган. Биз депутатка жана аким айыл өкмөткө мектептер эмне себептен жаңы окуу жылына даяр эмес деген суроону коюп кайрылдык. Бүгүн 29 август, 1-2 күн калды. Айыл өкмөт материалын алып бермек. Сиздер устасынын акчасын төлөмөк үчүнбү? Трибуналар айтпаңыз беле. Анан бирок кырбайсыз. Дагы эчтеке бүтүн. Мен тиги курулушчулардын айлыгын берем. Анан мен бу жерде мойнума алгам, бу жерден отоплениядан баштап полный баарын жазап берем, мага материал. Анан негизги шартым интерактивный панель, анан парталарды Европадагыдай жаңы жанагындай парталарды аласыңар силер, а мен анда бүт жасап берем деп убада бердим. Анан интерактивный панель алынбай калганынан мен да токтотуп койгом. Экинчисинен мен тиги берип койгон акчаны айлыкка деп. Булар ошого анча-мынча материалды алып алышыптыр. Анан ошонун акчасын да бере албай, анан ушинтип токтоп калды да. Ана материалды мына анча-мынча материалды кечөөнү түнтап келди. Калган где-то 1 ай болду. Бирок мурунку курулушчулар кетип калды да тарыныпчы. Мен курулушчуларга берилчү акчаны мен берип койгом. Ага бул жак материал алып алыптыр деп атпайсызбы? Ошого кичине кененирээк токтолсоңуз. Сүйлөшкөндө, ошо мурунку аким менен сүйлөшкөндө, сен ала бергисин деп мен только акчасын берип атам айыл өкмөткө. Акчасын берем, рабочийлерди да баарын табат. Мен ошол курулушчулардын эмгегин эле төлөп берем. Болду. Эми бу жигиттин айтканына караганда депутаттар, местный кеңештин депутаттары ушу макул бербей, бюджетимди колдобой турду дейт да. Бирок ошол депутаттарга да таң калып атам да. Мен ушул жерден мына интерактивный панель баардыгы чогулуп, отопление чогулуп 1 6 миллион кетмек. Анын жарымысы 1 миллион кымбат дейсизби? Өтө кымбат, өтө кымбат. Мен сактылуу бул жактан эле сурадым да, 11 миллион кымбат эмеспи десем, баардык котелдун баардыгы, мештин баардыгы бүт алмашылып, полный система алмашылат, ошого үчүн жагат. Эми бу жерден деле жанындагы бир эле меш 78 миң сом турат дедиңиз, а? Эми азыр жалпы суммасы 12 миллион болгон, бирок бүгүнкү күндө баардык акча жок. 5 миллиону акимдин демилгеси менен, Эрмекбай айланыштын демилгеси менен ал фонд аркылуу алып берип атат 5 миллионду. Калган суммасын айыл өкмөттүн каражатынан чыгарып атабыз. Баары мамлекеттен кетип атат. Эми аны фонд аркылуу алып берип атат бизге 5 миллионду. Бирок жергиликтүү бюджеттин эсебинен калган 6 миллиону бизде. Бирок бүгүнкү күндө мына начальный корпус, чоң корпус бүгүн көрүп тургандай мына системанын баарын чечип уже эмелердин баарын дайындап, азыр жаңы коюнга дайындап коюшту. Баардык теплотрассалар менен кошо, печкалар менен кошо баардыгы алмашылат толугу менен. Мына жакында мэрия, кант мэрия. Ал жерде де бир мектепти толугу менен жасаган. Котелдорун да алмаштырып атат, баардыгын алмаштырып атат. Ал жер эми ашып кетсе, котелдору эң кымбат болуп атат.
котелдору менен бир 4 миллион болуп атат. Депутат Кант шаарынын карамагына жакында эле кирген Киркшолк орто мектебин оңдоп түзөгөнү өтүп, жылуулук системасы алмаштырылып жаткандыгын айтты. Биз ал мектепке барып, иш кандай жүрүп жаткандыгын көрдүк. Эми салыштырабыз. Новопокровкадагы мектепке 11 миллион сом жылуулук системасын жаңылоого которулса, Киркшолктогу мектеп андан 3-4 эсе арзан жылуулук менен камсыз болгону жатыптыр. Бул жанагы жогорудагы мектептен канча эсе кичинекей? Аянт. Жанагы эгерде берки бир эле корпусун айтсак, ошонун тегерегинде эле. Бул деле Алар 2 корпуска 11 миллион куртат. Тоғыз да? Отоплениега эле. Отоплениега 2 корпуска ооба. Силер азымды ошо баарын бириктиргенде 1,5 миллион отпайсызбы туурабы? Ошондо 500 миллион болуп калабы? Бул ал Ысык Ата району, бул Кант шаары. Бул башка Баягы мыйзам баарын эле бирдей да. Жок, Баасы бирдей да. Адамдын мыйзамды аткарып аткан адамдан да. Эми мындай болуп атат да, ачыгын айтайын. Ал жердеги акимди биздин каршкыр айыл өкмөттөрүбүз тоготпой жатат. Ачыгын айтканда. Бул жердеги айыл өкмөттөргө буга окшогон акимдерди тоготпойт. Эми сөз Кең Булуң айылындагы Осмон Лайлиев атындагы орто мектеп жөнүндө болот. Бул жакта да оңдоп түзөө иштери болгон, бирок мектеп жаңы окуу жылына даяр эмес. Айыл өкмөт башчыга кирип, бул жөнүндө сурап көрдүк. Мектептердің барын кыдырып жүрөбүз. Окууга даярбызбы депчи. Четинен даяр эместер чыгып келатат. Сиздики кандай? ремонттор бүткөн жана краскалап маскалап биз жагынан бере турган оокаттар берилген. Өткөндө районный комиссия кыдырып чыгып бүт баарын карап чыкты. Эметип койду. Бүгүнкү күнү только Лалиевада ушундай эле Ленинада эмелер чыкты электричество жагынан. Биз азыр уже эмеге бергенбиз порталга. Буюрса пятница күнү буюрса вскрытие болот. И биз ошону оңдоо иштерди жүргүзөбүз да. Жогорудагы айыл өкмөткө кирип чыкканда ал айыл өкмөт ооба биздики баары даяр. Анча мынча эле бир светтерин эле коюп коюшу калды эле деп атып эле да. Мына. Каяктагы даяр. Каяктагы калп. Мына. Карагыл. Эч кандай даяр эмес. Мына плинтустары дагы орнотулган эмес. Кыскасы даяр эмес. Мектеп жаңы окуу жылында бөөктөрдү жаркырата тозуп алганга мектеп даяр эмес. Муну айыл өкмөт даяр. Биз баарын кылдык. Айыл өкмөттүн эсебинен акча бөлүп бердик. Баягы сырына, башкасына мектепке бердик, мугалимдерге бердик деп жатты кана. Бул мектеп дээрлик жарым жыл мурда кире бериши, биринчи кабатын окуу класстары, ашканасы оңдоп түзөөдөн өткөн, каржылоо депутат тарабынан болгон. Бирок иш аягына дагы чыккан эмес. Бул азыр биз келе 3-үчү мектеп, 6 ай мурда башталган, мурунку деле. Аягына чыкпай аткан эмнеге? Эми мындай болду да. Эски мурунку аким бар эле. Ошо аким экөөбүз баштап жакшы эле башталып келатканбыз да. Ошо президентский класстарды ачабыз, анан бу деп мен макул болуп жаса баштадык да. Анан жаңы аким келгенден кийин бу өзүнүн шыпыргысы менен келди да. Анан бир күнү мени айдап жиберди бияктанчы. Грубо айткандачы бар болбойт, мыйзамсыз, анан мыйзам менен калган өзүбүз жасайбыз деп. Мына жерден бир 30 лампочканы бурай албайт. Анан мен азыр таң кылып атам да, айыл өкмөт иштей албасаң кетип калбайсыңбы? Мындай болгон. Бу директор, анан мурунку аким, берге ким гана келген жок. Министр да келди, губернатор да алып келген, эки аким да келди, баарын алып келип туруп жасап, мунун баарын жасап берип аткандан кийин анан бул жаңы аким келип токтотуп салып атпайбы? Токтотуп салып атат да, эми токтоткун, бирок сен өзүң жасагын. Муну ал эмне асмандан келди, эми өздөрү ойлобой, мунун баары асмандан келген жок да. Мунун баары жасалынып атат. Мына жүрүңөрчү, мына. Могу плитка, бул ресторанга коюп турган плитка. Эмне үчүн? Биздин балдарыбызга жарашпайбы бул? Жарашат. Мына ушул жерге келгенде мына тиги эшиктерди алмаштыра турганга келгенден кийин тыршып калып атышпайбы мынакей. Эми уят да. Ушунча жерге келгенден кийин мыналардын баарына свет коюп койбойбу? Мен лампочкаларына чейин алып берген. Баарын алып берген. Анан кийин мына моолардын баарын койгондон кийин беттери жок экен, бети жок. Мунун баарын кантип айтат? Мына аны карагыла. Мына о жерге, мына. Мол плинтусуна чейин баарын алып берген. Молин ойломду, айыл өкмөт, мурунку айыл өкмөт алып келгенде, жаңы айыл өкмөткө бул болду, бул болбойт депчи. Ушундай айыл өкмөттөр менен, ушундай акимдер менен бүгүн президентти
элдин алдынан муну 1-сентябрга ачып туруп президентский класс, президентис минтип атат дегендин ордуна жок жаман көрүнүп атат да. Бери болбогон нерсеге. Мен айтып аткан жана кишилер, монун баарын ремонтун бүтүрүп атканбыз. Мына эшиктерди бүтүрүп, мына ал жерге мына мозаика баарын алып келип, мына ал плиткасы деле узун чоң плиткалар болду. Мынакей. Балдарга сонун болсун деп, мына астына көрдүңөрбү? Мозаикага чейин астына алып берип, мына жерге күзгү баардыгы келмек. Келип эле тырышып токтотуп салышты мынакей. Мына жерде мынакей столовый мына. Мынакей столовый. Бул столовыйга мебелине чейин алып келип койгом да. Мына мебелине чейин алып келип койгом. Светін киргизип койсоңор. Мынакей. Могу полду жасаганбыз. Мунун столовойдун стеналарын барын, дуалдарын барын жасай турганга келгенде, мына тырышып калып атат. Мына бул колоннаны эми мейли мен жакпайм сага. Мени мен жасаганым жакпасын. Эми өзүңөр силерди президент ишенип бийликке коюп атпайбы? Жасап бүтүргүлө анда, колуңардан келбесе. Менин колум, мен жасап атканым жакпаса, өзүңөр жасагыла да. Только бул балдарыбыз жакшы столовойдо тамак жесин. Эмне кыргыздын окуучулары Европадагыдай мектепте окуса жарашпайбы? Жарашат. Анан тиги анча-мынча айыл өкмөттө Таштанбеков менен баштап алып, эми жасап таштап кетти деп атышат мынакей. Эң кызыгы, бул мектепке билим берүү министри, президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү, аким, айыл өкмөт деги койчу ким болбосун баары келип көрүп кетишкен. Бирок жыйынтык ушул. Ийбаса Акбөкөн Таштанбеков бала бакча, мектепти оңдоп түзөөгө айыл өкмөт, аким ачык эле каршылык көрсөтүп жатат деп эсептейт. Анткени буга чейин дагы Жогорку Кеңештин трибунасынан Ысык Ата районуна 20 миллион сомдук инвестиция салынды деп айткан. Бирок аким баш болуп мектеп директорлорунан түшүнүк кат алышып, андай инвестиция көргөн эмеспиз деген катты жогору жака жолдошкон. Анан баягы күнү мен 20 миллион сом инвестиция келди десем, бул директорду да алдап салдап заявление жаздырып алыптыр. Эч кандай инвесторлорду көргөн эмеспиз, калпычы турбайбы дегендей. Анан алар болсо губернаторго жазып бериптир. Губернатордун замы мага анан ак үйгө жазып бериптир. Калпайтып коюпсуңар. Эч кандай Кең Булуңдун айыл өкмөтүндө Лайлиева мектебине көк тыйын салбаптыр эч ким депчи. Муну ким салды? Депутаттын айтканы боюнча түшүнүк кат жазган директорлордун бири бул жагдай боюнча мындай түшүндүрмө берди. Именно сумманы булар көрсөтүп атат. Силерге 20 миллион инвестиция келди беле деп. Ана мен мынтип жазып атам мына. Азыркы учурда, азыркы замандын талабына жараша өкмөт тарабынан билим берүү тармагына жакшы неме жардам берилип атат. Көп мектептерге каражаттар бөлүнүп, инвестиция. Мен могу я вам скинуть. Ана мына Лайлиев атындагы жалпы билим берүү орто мектебине 3 миллионго чейин инвестиция жумшалган деп атам. Сураган жок Акбөкөн дүкөнүч деп. Анан бирок 20 миллион сом инвестиция салуу тууралуу келген да эмес, ОЗЭКде эч ким кайрылган эмес. Суроо турамыз келген турбайсызбы? Түшүндүм. Жок, туура эле келди. Булар башка директорлорго чалсам алар. Бул мындай болот да. Сиздин неменечи бул Ысык Ата району боюнча деп келип атат тияктанчы. Булар ар бир мектепке 20 миллион деп атат да. Суроо турамыз келип атпайбы? Ошо. Биз Ысык Ата районунун акимине кирип, өзгөнү жасатпайсаңар, өзүңөр жасабайсыңарбы деген суроону койдук. Сентябрь жакындап калды. Ремонттор дагы эле бүтө элек. Ошол ордунда кандай келип токтоп калса, ошол бойдон токтоп калыптыр. Мектептегилерчи. Анан эми кандай жолтоо болот? Бул эгер алар жасабаса сиздер өзүңүздөр жасайсыздарбы? Кантесиздер? Айыл өкмөттөр жасатасыңарбы? Азыр мындай да, айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө 1-сентябрга эч бир мектепте проблема болбойт, окуу башталат да. Башталат. Тем более бул ремонт болгон мектептерде ошол окуу процессинде эле башталган ремонттор дейт. Азыр ошол мезгилде деле окуулуп аткан окуу процессинде эч кандай кедергисин тийгизбейт да, баардык жагы ачылат да. Ошон үчүн то, что бюджеттен каралгандарды биз закупка кылып беребиз да. Аким баардык ишти токтотуп салды, кылдырбай койду дейт. Эми биринчиден мен жергиликтүү бюджетке аралашканга акым жок. Аны кантип токтотом? Эгер бюджетте заложенный болсо баары кылып атат. Биз айыл өкмөттөрдүн баардыгына бюджеттеги заложенный иштерди бүтүргүлө. Керек болчу переходящий акчаны эмди жылга өткөрбөгүлө. Быйылга пландаганда быйыл бүтүрүлөт атабыз. Мына азыр счетный палатанын проверкалары биздин районда түшөт, баардык айыл өкмөттөрдө турат. Анын ичинен Милиан фанда мектеп былтыркы жылы ушундай метод менен бүткөн да. Ал жерде Акбөкөн дүкөнүч услугасын төлөгөн, айыл өкмөт материалын берген. Ошол счетный палатадан да сурандым мен.
жакшылап мыйзамдуу болуп текшерип берсеңиз, эгерде ушундай мыйзамдуу болуп кете турган болсо, биз бүт баардык айыл өкмөттөр демди жыл коркочпайбы, кээ бир мыйзам болуп калат деп жоопкерчилик албай атат. Ошонун баардыгын сиз ошол счетный палата сиздин проверкаңызда жакшынакай отражать этип кетсеңиз, анда биз жергиликтүү бюджеттен экономия кылыш үчүн ушундай метод өтөлдү деп айтты мага. Сөздүн жыйынтыгында депутат баштаган иштерин аягына чыга тургандыгын билдирди. Сиз баягы жогорку трибунадан айткан сөзүңүзгө баары бир турасыз да, туурабы? Ремонтторду аягына чыгарасыз да, чынбы? Эми мындай да. Бирөөнү жасап аткандан кийин мен ачыгын айтайын да. Мен башында буларды жасап, анан кийин мен келгенден кийин айыл өкмөт мени кармап, "Ой, рахмат байке, жасап атып турсуңар" деп сүйүнөт го дегем да. А бүгүн эмне? Келип эле бизге кыйкырып урушуп эле жасатып эле сенин мектебиңе акча сурап дегенден кийин таң каласың. Акими деле жактырбайт, айыл өкмөтү да жактырбайт. Эми мен да өзүм кээде түшүнбөй калып атам. Балдар үчүн деп 31-ине бизди Ысык-Атадан, Бишкектен, башка региондардан кем калбайлы деп бир 10 мектеп, бала бакча ишке киргизип, ушул мен да бүгүн ушу бүгүнкү бийликтин өкүлүмүн, ошонун атынан бир элге бир жакшы мындай нерселер жасайлы деп, ошо мектептерди ачайлы деген эле ой менен ушу жасагам. Анан кийин мындай эмне болуп атат. Мына ушу Баранова мектепти сураганыма бир 6 миллион тегерек болчу. Ушу 6 миллион тегерек сом үчүн сомго отоплениясын, парта, интерактивный панель, полный ремонтун жасап берейин деп. Ошол 6 миллион акимден сураганда, ошол 6 миллион жок, бюджеттен караш керек, тиги депутаттар менен чечиш керек деп мага айтты эле. А бирок азыр карап турсам 6 миллион эмес, 12 миллион сом жөн эле отопленияга акча чыгарышыптыр. Демек, акча жок деген бул калп. Анан мен таң калып атам. Кудайыр эми ушуларда, ушул балдардан да арттырып жанагы шапка деген нерсесин алган жатышабы? Мен андан ал ойдан алыспын, бирок ошого барып атат. Эмне үчүн дегенде, сен контроль кылбай мында жылып турчу дегендей эле болуп атат. Анан уят эле иш. Мен оюмча өкмөттө баягы төрагасы Акылбек Үсенбекович парламенттен айтты эле, макулмун, жасай бер депчи. Мен ал кишиге да ишенип, губернаторго ишенип, баарына ишенип жасап баштадым. Аягы мына момтуп түртпөй жатышат. Тоскоолдук кылып. Негизи бул жерде мындай да. Айыл өкмөт болобу, депутат болобу, ким болобу айырмасы жок. Өздөрүнүн маселеси өздөрүндө, мектепке шарт түзүп бериш керек болчу. Мугалим менен окуучу эч качан ушундай ремонт болуп атат, анан мындай болуп атат деген түшүк менен башына оорутпаш керек болчу. Алар мугалим билим берип, окуучу билим алып, ошол эки гана түшүктү аткарыш керек болчу.